Türkiýadагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 14.014 жетип, 63.000ден ашуун адам жаракат алды. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Газиантеп шаарында эл менен жолугушуусунда айтты. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Учурда каза болгондордун саны 14.014 жаракат алгандардын саны 63.794 жетти, деди түрк лидери Газиантеп провинциясында сүйлөп жатып. Бүгүн 9 февраль күнү эртең менен Анадолу басылмасы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 12.391 жеткенин жазган. Белгилей кетсек, 6 февралга караган түнү саат 4:17 Түркиянын түштүк чыгышындагы 7 аймагында күчү 7.4 балга жеткен катуу жер титирөө болгон. Жер силкилүүнүн очогу Түркиянын түштүк чыгышындагы Газиантеп шаарынан 26 чакырым алыстыкта Сирия менен чек арага жакын жерде орун алган. Буга байланыштуу Түркияда 7 күн аза күтүү жарыяланган. Кыргызстандан барган 63 куткаруучу учурда зилзаланын очогу болгон Кахраман Мараш шаарында куткаруу иштерине көмөк көрсөтүп жатат.